Өткөн жума аягында өлкө башчы 2010-жылдагы апрель окуясына курман болгондорду эскерди. Бишкектин четиндеги Ата-Бейит комплексиндеги иш-чарага чакырылганына карабастан экс-президент Алмазбек Атамбаев келген жок. Кандай болгон күндө да 6 жыл өлкө башкарган мамлекет башчысынан коомчулук мындай кадамды күтпөсө керек. Ошондон улам коомдо ар түрдүү пикирлерди жаратты. Биздин алган маалыматтар болсо ооруп калыптыр дейт. Эми бирок кандай алган күндө деле барып эле жүрбөдү эле. Туура барып жүргөн, анан эми ооруйт адам, баарыбыз ооруйбуз, бирок ооруган күндө дагы ушу тиги адамдар өлүп калышты да, туура 87 жигит. Ошолордун сөөгү турат. Алардын аркасы менен ушул өлкөдө момундай турмуш болду. Ошон үчүн намыс үчүн ортодо дагы уруш болуп кетти деп кайрана бара жай караш үчүн деле канча кыйынчылык болсо да барып койсо деп ойлогонбуз да. Тилекке каршы келбей койду. Минус болуп калды да, келип коюш керек болчу, мен ойлойм. Базалык маалымат каражаттарында түрдүү ой пикирлер айтып атат. Ошол Атамбаева чакырылган үчүн мен барбайм деп айтыптыр деп. Эмне үчүн 2010-жылы ошол эле Атамбаева менен эле катарлаш эле ошол системага каршы күрөшкөн. Ошолордун катарында ошол Атамбаева да жүргөн да. Анан бүгүн ошол мекен шейттерин ошол бийлик системасына каршы туруп өлгөн, байкуш шейит кеткендерди барып эскерүүдө анын жанына катар турбашым керек деп айтат. Эгерде ушундай деп ойлогон болсо, анда ал абдан туура эмес да. Социал-демократтар партиясынын акыркы съезди жана андан кийинки экс-президенттин билдирүүлөрү да көңүл сыртында калбай талкуулары али күнгө чейин токтой элек. Бирок андагы айрым бир ачуу сөздөргө карабастан эскерүү иш-чарасына мамлекет башчы Сооронбай Жээнбековдун Атамбаевди чакырганы сабырдуулук жана айкөлдүк катары сыпатталды. Кек сактабаган туура поступкасы, мамлекеттик иш-чарада туура кадам таштады деп ойлойм. Көпчүлүк президент Жээнбековду көңүлү жумшак адам катары айтып келген. Бирок алдыдагы сыноолордо ал өзүн көрсөтө ала тургандыгына үмүт арткандар көбөйдү. Анткени коррупция менен таза күрөшүү жөнүндө айткандары колдоого ээ болууда. Ал эми УКМКнын башчысы Абдилсегизбаевдин кызматтан кетиши менен жаңы жетекчи кадр маселесинде тез арада колго алат дегендери арбада. Бирок мындай жакшы жөрөлгөн мыкты адистерге басым жасоо менен улантылса дешет саясатчылар. Эгерде азыркы президент жакшы эл үчүн иштеп берсин десе, өзү каалаган адамдар иштеш керек. Аны туруп алып эч ким тигиндей бас, мындай бас, басмайлыгын тартып коем анан деп замечание кылбаш керек. Эл шайлы, элдин мандаты бар. Миллионго чукул элдин мандатын алган адам. Айрыкча коррупцияга каршы катуу жүргүзгөн күрөшүнүн негизинде булар мындан ары Жээнбеков менен мындай тил табышып иштешип кетиши кыйынга туруп каларын өздөрү сезип атат. Өлкөдөгү өзгөрүүгө терс салымын кошуп келген тараптардын бири бул коомдук телеканал экени айтылып келет. Бир топтун кызыкчылыгын көздөп, кара жашик атынан арыла албаган компанияга кимдер гана жетекчи болбоду. Анда бийликке жакпаган саясатчылар менен оппозиция мүчөлөрүн бир тараптуу каралап келгенин айтпаганда да президенттердин алдын ала мактап жактаганы туура эмес көрүнүш экени айтылат. Коомдук канал мамлекеттин эсебинен акча алып каржыланып аткан канал, бул элге, коомго чындыкты айтып кызмат кылыш керек. Тилекке каршы андай болбой атат. Бүгүнкү күндө ушу азыркы иштеп аткан Элим Карипбеков тууралуу айтканда эле, бул кыйын менеджер экен, ушундай жаркыратып койду, техника менен камсыздап, оснащениясын жакшы кылды деп атат. Ал жакшы, конечно, бирок деген анын баягы ички дүйнөсү өзгөрүлбөгөндөн кийин, баягы сойкулук кала бергенден кийин ал баягы интердевочка деп койгон сойкулар деле эң высший кийимдерди кийинип, эң кымбат машинелерде жүрүп, эң кымбат косметиканы колдонгону менен ал баары сойкойдон калат да. Ошол сыяктуу булардын натурасы баягы сойкойдон калып аткандан кийин анын жалтырап турганы бизге бир тыйын, бизге чындык керек. Ошентип Жээнбековдун иш билгелиги телеканалдардыдан кыйгап өтпөсө, анткени алар өз милдеттерин так аткарыш үчүн ага бөлүнгөн акчалар элдик экени эстен чыкпаса, ошондон улам элге кызмат кылам деген президент маалымат булактарын акыйкат чагылдырууга чакырып, жолго салса жакшы жактардын бири болору ачык сөз. Айзат Курманбекова, Жуманазар Абдырахман уулу, Нур Ньюс, Бишкек.